Kudayım uşunu jaratkандан кийин ушундай экен да. Тагдырдын татаалсыноосун көтөрүп, өкүттүү өмүр сүрүп келген Бактыгүл Кубакова 31 жашта. Ал учурда Бишкек шаарынын чет жакасындагы Акбата жаңы конушунда 2 бөлмөлүү батирде 8 айлык баласы менен күн кечирүүдө. Бактыгүлдү төрөлгөндө эле доктурлар шал оорусунун синдрому деп диагноз коюшкан. Мен Кубакова Бактыгүл 1989 жылы төрөлгөм. Мен диагнозум ДЦП. ДЦП деп коюшкан. Эле врачтар диагнозду. Таяк менен эле басчымын, анда мынтип аябай эметип басчымын да, мынтип байбай. Бүтке эмеден кийин операция болгом. Бүтке эметип калдым. Бүтке мындай өзүмө эме таяк мененчи, ато мынтип колтуктап жетелеп басчу да. Өлөм дегенге чейин баргам да. Баары бир жашап эм да. Ошо. Эми азыр балам бар, жакшы да. Кудайым ушуну жараткандан кийин ушундай экен да. Ошо. Балам бар. Эме кылбайм. Кудайга нааразы болбойм да. Баланы каралашканга бир тууган сиңдиси чогуу турат, бирок ал дайым эле үйдө боло бербейт. Кээде жыгылып кетейин десе, кээде колу талып, баласын кейиштүү тиктеп, өзү караганга туура келет. Эми азыр пока эме мындай кыймылдаганы эмеси эле, просто эшикке көтөрүп чыга албайм. Эжемдин жана кичинекей кызы бар, ошол көтөрүп чыгып берет. Ошентип чыгып, кайра кирип эле жүрө беребиз. Сиңдим келет. Бактыгүл таяк таянып эптеп басса да, жалгыз өтпөй бала багып алайын деп ойлоп жүрчү. Бирок мендей майыпка ким баласын бермегиле деп 30 жашка чыкканда өзү бала төрөп алууну туура көргөн. Туугандары анын чечимин колдошуп, каралашып турушкан. Бул эмне кандай төрөп алды, эмне болду деп таң калбагыла, бул деген турмуштун тагдырдын эмесинен жалгыз калбасын деп өзү уруксат берип эле өзү үчүн төрөп алган бала. Кийин эртеби кечпей баары бир бала керек деп биз өзүбүз уруксат берип эле өзү төрөп алган. Анан тиге буга деген сөздүн деле кереги жок да. Бул өзү үчүн төрөп алган, өзүнүн баласы. Адам баласы жалгыз жүрө берсе, ар кайсыга кайгырып, ар кайсыга ойлонуп, нерв боло берет да. Андан көрө жок дегенде колунда баласы бар, ошого алаксып оокат өтөт, жашоосу өтө берет. Кийин баласы акылдуу эстүү болсо багат деген ойдо элебиз да. Учурда анын эң эле кубанганы врачтар баласынын ден соолугу канааттандырарлык экенин айтышат. Сиңдим жок кезде өзүм готовый кашаны жасап берем да, мындай кайнак сууга бат эле тез эле жазала калган. Сиңдим бар кезде беркиндей кашаларды жасап берет. Ошондуктан кашаны өзүбүз готовый немен жасап эметип беребиз. Өзү да оорукчан болгондуктан элди дарыласам деп врач болууну кыялданчу. Анткен менен эл арасында жүрүүдөн уялып, жогорку окуу жайга тапшырбай койгон. Азыр бар болгону үйүм болсо деп гана кыялданат. Эми мага главный ошол эме экен да. Үй да. Квартира уже эми жетпей калат экен иштебесең. Балалуу өмүрүм болсо мен өзүм жүрө берем дечим. Балалуу болгондон кийин ойлонуп баштайт экенсиң да. Үй болсо деп эметем да көбүнчөчү. Ошо. Элден ошо үйгө жардам берсе деп ойлойм да. Анан билбейм.
жардам беришпейби билбейм. Өзү иштеп акча табууга мүмкүнчүлүгү жок. Же айына алган жөлөк пул күнүмдүк тиричиликке жетпейт. Үйлүү болсом деген изги тилеги менен коомчулуктан жардам күтөт. Бактыгүл Кубакованын наамына Эл сом электрондук капчыгы ачылды. Жардам берүүнү каалаган жарандар экрандагы номер аркылуу байланышса болот.